Кыргызстанда коронавирус дагы 314 адамдан табылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев бүгүнкү брифингде билдирди. 6-июлга карата жаңы 314 адамда COVID-19 тастыкталды. Ал негизинен Бишкек шаарында 161 адамда, Ош шаарында 41 адамда, Чүй областында 25, Ысык Көл областында 21, Ош областында 26, Нарын областында 15, Баткен областында 10 жана Жалал Абад областында 15 адам бүгүнкү күндө жуктурганы тастыкталды. Бирок булар 314 дагы бул эч тыштан келбей, бул контактта болгондордун негизинде жуктуруп алган ошол адамдар болуп эсептелет. Жаңы катталган учурдун 50-сү медицина кызматкерлери. Муну менен катар өлкөдө бир сутка ичинде 41 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Ал эми бул илдетке чалдыккан 4 адам көз жумду. 4 жаран көз жумду. Бул республикалык клиникалык ооруканада, инфекциялык ооруканада 1 жаран, 73 жаштагы эркек киши. Ош шаардык клиникалык ооруканада 1 жаран эркек киши. Токмокто территориалдык ооруканада 1 жаран эркек киши, Ошто 53 жашта, Токмокто 86 жашта, анан Ысык Ата ТБда 1 жаран 41 жаштагы жаран көз жумду. Кошумчага кетсек, бир сутка ичинде пневмониядан 18 жаран каза болду. Алардын ичинен 10 бейтап Бишкек шаарында. Ал эми Мадемин Каратаевдин маалыматы боюнча учурда Кыргызстанда бир нече дарылардын жетишсиздиги байкалууда. Учурда пайдаланылып жаткан 56 аталыштагы дарынын 12-сине муктаждык жаралууда, дейт ал. Азырынча өлкөгө өзгөчө абал режимин киргизүү маселеси карала элек. Бул тууралуу өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдиргенин президенттин маалымат кызматы кабарлады. Ошондой эле жыйында мамлекет башчы өлкөдөгү кырдаалдын өнүгүшүн божомолдоо жана анализ жүргүзүү болбогонун айтып, өкмөт менен Саламаттык сактоо министрлигинин ишин сындап бир катар тапшырмаларды берди. Коопсуздук кеңешинин жыйынына тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, шаардын мэрлери жана райондордун акимдери катышып, жыйын видеоконференция форматында өттү. Анда өлкөнүн учурдагы эпидемиологиялык кырдаалы жана коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүүдө көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маселе каралды. Вице-премьер-министр Айда Исмаилова, Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов жана Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов коронавируска каршы күрөшүүдө жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат беришти. Бүгүн 6-июлда Бишкек шаарына Кыргызстандын 963 жараны 20 автобус менен келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Буга чейин Россиянын Оренбург облусунун Солилецк шаарындагы кыргыз жарандарын алып кетүү үчүн Казакстандын аймак аркылуу транзиттик коридор түзүү жөнүндө макулдашуу жетишилген. Россиядан кыргызстандыктарды кайтарууга өкмөт тарабынан берилген автобустар менен 2 партия жүргүзүлөт. Учурда 533 жаран менен 12 автобустун экинчи партиясы Казакстандын жол кыймылы кызматынын кызматкерлеринин коштоосунда казак-кыргыз чек арасында келе жатат. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Россия Федерациясынын аймагындагы Кыргызстандын жарандарын Россия-Казак мамлекеттик чек арасы ачылганга чейин жүрбөөгө чакырат. Россия-Казак мамлекеттик чек арасынын пункттарында узун кезек болуп кетишине жол бербөө максатында Москва, Новосибирск жана Екатеринбургдан туруктуу каттап жаткан чартердик каттамдардын саны кыйла көбөйдү деп айтылат маалыматта. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссияга дагы 4 саясий партиядан Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого катышуу тууралуу билдирүүлөр келип түштү. Алар Мекен ынтымагы, Ордо, Бирик жана Бийлик элге аттуу саясий партиялары. Буга чейин 4-июлда Мекенчил, Ата Мекен партияларынан шайлоого катышуу тууралуу билдирүү түшкөн болчу. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмелерин көрсөтүү шайлоо дайындалган күндөн башталат жана шайлоо күнүнө 45 күн калганда, тактап айтканда 2020-жылдын 20-августунда аяктайт. Парламенттик шайлоо 4-октябрга белгиленди. Мурунку Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка суракка чакыртылды. Ведомствонун басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлерине карата март айында кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине, коррупция жана айрым фармацевтикалык компаниялардын кызыкчылыгын лабирлөө фактысы катталган. Учурда иштер келип жаткандыгы белгилүү болду. Чолпонбаев 2018-жылы Саламаттык сактоо министри болуп тайындалган. Ал эми 2020-жылдын 1-апрелинде кызматтан бошотулган. Чыган журналист, устат, илим-пост саясаттануучу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бүбүкан Досалиева 62 жаш курагында капысынан келген оорудан көз жумду.
Ал 1958 жылдын 1-ноябрында Ысык көл облусундагы Жети Көз районунун Саруу айылында туулган. 1977-83 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүн окуп бүтүргөн. Бүбүкан Досалиева эмгек жолун республикалык балдар китепканасында библиограф болуп иштөөдөн баштаган. Журналисттик кесибин алгачкы жылдары КТРК, Сары Өзөнчү радио телеканалдарында иштеп, эгемендүү ордогу кыргыз журналистикасын жаңы деңгээлге чыгарууга улуттуу салым кошкон. 1995-2010 жылдары жана 2017 жылдан кийин өмүрүнүн соңуна чейин Эркин Европа азаттык үн алгысынын кыргыз кызматын, Азаттык медиа мекемесиндеги кабарчысы, мультимедиа жетекчиси, теле берүүлөрүнүн башкы редактору, теле көрсөтүү боюнча өндүрүш продюсери болуп эмгектенип келди. Маркумдун артында 4 кызы калды.